Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев, саламатсыздарбы? Кезектеги чыгарылышыбызда спирт ичимдигин ичип алып, жол кырсына кабылган айдоочу туурасында сөз кылмакчыбыз. Болгондо да тартип сакчы болуп иштеген кызматкер өзүнүкү менен кошо эки унааны талкалап алыс кете албай колго түшкөн. Аны туткан өзүнүн кесиптештерине баш ийгиси келбеген жана башкалар туурасында биздин кезектеги программа. Бул унаанын айдоочусу башкалардай болуп өз жолу менен жүргүсү келбей, өтө шашып баратканбы светофордон каршы жолго чыгып, катуу ылдамдыкта өтүп кеткен. Албетте аркасынан ээрчип барып, инспекторлор аны токтотушуп, документтерин талап кылышты. Шашкан бала унаасынан чыгып, документтерин берип, бирок тартип сакчылардын бир дагы суроосуна жооп узатпай, унчукпай туруп берди. Эмне карама каршы жол менен келдиңиз? Өздүк документиңиз барбы? Сиз карама каршы жол менен эмне келе атасыз? Эмне себептен чыгып кеттиңиз? Каршы жолго чыккан айдоочунун айдоочулук көлүгү да убактылуу экен. Андыктан экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн унаасы айыпына токтотуучу жайына камалмай болду. Айдоочу бала уюн каткысы келбесе да бардык буйруктарга баш ийип берди. Унаасы тийиштүү жайга жеткирилип, ордун протокол толтурулду. Ага койгон айып менен макул болгон Илгиз колун коюп берип анан кетти. Ал эми мындан чыгып эле инспекторлор коштуздукты кесип өткөн айдоочуну токтотушту. Байкабай калса да тартип бузгандыгы үчүн протокол толтурулуп, аны менен айдоочу таанышкан соң колун коюп берди. Ахунбаев көчөсүнөн светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткен Toyota Estima үлгүсүндөгү унаанын аркасынан ээрчип баруу үчүн ылдамдыкты кошу керек болду. Айдоочу качкан деле жок. Болгону өтө катуу айдаганда свет окшойт. Бул жол менен 90 менен баратты. Toyota Estima. Toyota Estima, четко чек токтоңуз. Токтоңуз, четко чек. 992, токтоңуз, четко чек. Токтоңуз, четко. Качпаса да токтобосу келбеген айдоочуну бир топ жерге чейин ээрчип, улам айтып отуруп токтотуу мүмкүн болду. Аркабыздан инспектор сизди передача кылып, кызылдан өтүп кетти. Эмне? Айдоочулук күбөлүгүн сураган тартип сакчыларга башка күбөлүгүн көрсөтөйүн деп улам катып жатты. Көрсө унаа башкаранга укук берген документи жок экен. Анан анысы болбосо да кызыл күбөлүгүн көрсөтөйүн деди окшойт. Эмне кызыл кайда барасыз? Кандай? Ушан мингеден кызылдан өтүп кеттим. Вроде желтый болду. Желтый совершенно. Айдоочулук күбөлүгүн Айдоочулук күбөлүгүн. Айдоочулук күбөлүгүн бериңиз. Праваңыз. Артыңыздан 90 менен келет а максатка. 90дон өтүп айдап келет. Асылы пункттун ичинен 60тан ашырганга болбойт, билесизби? Мен бул 70-ге келет. Мынакей, камерамен тартып спидометрди карап келип алабыз. Хорошо. Эгер күнөөлүү болсо эми мен алабыз. Айдоочулук күбөлүгүн. İçinde yok değil mi? Çok. Pasportunuz var değil mi? Ben yaşlıyorum. Aydoşul göl yok mu? Benim babam akım çıkartsa ben. Vaktiniz toktotçu jayga barabыз. Машинаңызды ал жерге токтотуп, праваңызды пайдаланууга болду. Al жерде. Кызылда өткөн жокмун. Артыңыздан келип мага передача этет, мен анын астына келип калдым. Сиз менен агония этесиз. Бул эме. Штраф стоянка кайдан? Жок. Мага келет.
Бар деп эле мынакей. Просто мен азыр. Мынакей айдоочулук көлүгүңүздү бербейсизби? Айдоочулук көлүгүңүз болсо ошол жерден кетирет. Мен эми ушу неужели менде жок? Азыр учетта азыр кайсы? Там все есть у меня. Баягы вроде мен жол түзөлүп өттүм андай эле болду. Көрсү кызыл күбөлүк анын милицияда иштеп ардактуу эс алууга чыкканын тастыктоочу документ экен. Албетте ал аракети жардам берген жок. Тартип бузгандыгы үчүн ал гана эмес, айдоочулук көлүгү жок жүргөндүгү үчүн унаасы айыппуна токтотуучу жайына жөнөдү. Ичкери кирген соң протокол толтурушуп, айдоочуну аны менен тааныштырышып, кийин унаасын кантип чыгарып алат экени түшүндүрүлдү. 81-47, оңға тоқтап қойсаңыз. Бул айдоочуну уруксат берилбеген жерден бургандыгы үчүн токтотушкан. Унаа ээси анысын мойнуна алып, бирок шашып бараттым эле деп айтты. Жолун еш перекрестен разворот кылып атасыз. Ал жерден булуга болбойт, документтер берип коюшту. Ооз бекитип эле баягы орозодо эле анта берген болбойт. Мыйзамды сакташ керек. Шашып бараткан айдоочуга шашылыш түрдө протокол толтурулуп, тартип түшүндүрүлдү. Айыл менен макул болгон унаа ээси колун коюп анан кетти. Карл Маркс менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол кырсыгына 3 унаа сүзүшкөн. Нисан үлгүсүндөгү жол тандабас күбөлөрдүн айтымында жол тартибин бузуп чыгып келип, таксини сүзүп, анысы өз кезегинде катар бараткан Мерседести килип кетет. Мен пассажир болуп аткам, машинадачы. Анан кийин Карл Марксдан ылдый түшүп жатканбыз. Сол жака бурулайлык дегенбиз да. Медерова көчөсүнөчү. Анан кийин биздин маневрыбыз бүтүшкө сол бурулуш керек болчубуз да. Анан кийин карасак, алдыбызда Намба такси кетип бараткан болчу. Ал деле маневрун бүтүрүп аткан болчу, түз кетип аткан болчу да. Анан кийин оң жагыбыздан ошо тете джип или Mitsubishi бул джип. Это машина экинчи полосадан сол жака бурулуп өтүп Намба такси ошол жерде маневрун бүтүп жатканда артынан тийип калып, анан кийин Намба такси бул жака тийип калды да, сол жагыбызгачы. Биринчи ошо Намба таксини сүзгөн турбу? Ооба, биринчи ошо арт жагына сүзүп туруп, анан кийин Намба такси биз жакка сүзүлгөн да. Анан кийин ошо Mitsubishi'де эркек бала, короче, ошол жерде токтоп, анан дальше кетейин деп атканда 10 метр айдапчы. Анан кийин 10 метр айдап алдыңкы дөгүнөн бампер жеп калган окшойт, ошентип токтоп туруп чыккан да. Негизи качып кетейин деген ой барып келди. Аны айта албайм го. Кандай болгонун дейт. Бирок токтобой кетип бараткан да. Токтобой кетип бараткан болчу, сүздү дагы токтоду, анан кийин 10 метр дальше айдап туруп, токтоп туруп чыкты. Качан болду? Ооба, кызыл качан. Жол кырсыгынын күнөөкөрү болгон жол тандабастын ичинде айдоочу жалгыз. Ал эми таксиде айдоочусу менен кардары, ал эми Мерседесте айдоочу менен анын жүргүнчүсү болгон. Бактыга жараша бул жол кырсыгынан жабыркагандар болгон эмес. Болгону унаалар кыйроого учурап туруп калышкан. Жол кырсыгын териштирүүгө орно тартип сакчылары да чакыртылган. Алар келип кырсыктын картасын чийип, анан айдоочуларын протоколго ылайык ичип-ичпегендигин текшерүү үчүн наркология алып кетишкен. Такси менен Мерседестин айдоочулары өз ыктыярлары менен барышса, жол тандабастын айдоочусун текшерүүгө киргизүү бир аз маселе жаратты. Жүрем бол ақыл. Алшы. Албайсың албай. Жүр бол. Меня чёрт куда? Жүр. Что-то нагнетает. Я сейчас успокоюсь. Пойдем. Спокойнее. Спокойнее, я сам зайду. Сам зайду. Сам зайду.
Ичкери кирген соң жол тандабастын айдоочусу аны кармап келгендерди коркутуп өттү. Айтсак, бул бала баңгизатка каршы күрөшүү кызматында иштейт имиш. Анан кызматына салып, атасындай болгон кишилерди сөгүп да коркутуп да жатты. Oturup tuç, bol. Все, байке, сизге билдирме айттым. Бияка туруп туч. Бияка. Терпилы кто? Койчу. Азиге. Я вот, у меня руки в кармане. Так по-левоческим. Oturup tuç. Я постою. Eşke çıktı mı? Eşke çıktı mı? Пожалуйста. Азиге. Я ничего не делаю, ты меня не снимаешь. Oturup tuç. Все, подожди. Экспертизу отменить. Все, выходите, выходите. Ельбим. Я целый капитан. Бул баланы тегерете достору да курчап колдоп келишкен. Алар дагы болжол менен кесиптештери баарлап чыгарып кетүү аракеттерин көрүштү, анысы жыйынтыксыз болуп жатты. Ал эми ичип ичпегендигин текшерүүгө келгенде жол тандабастын айдоочусу ак халатчандарга мени тааныган жоксуңбу деп тийишип, текшерүүдөн өтүүдөн баш тартты. Буга чейин кызматына байланыштуу өзү аргинди тутуп, текшерүүгө алып келип жүргөндүктөнбү, наркологдор аны тааныбай койгону нааразы калтырды. Вы меня не узнаете? Узнаем. Садитесь. Хорошо. Подуйте, садитесь. Сел бы, подул бы, но, к сожалению. А что пили? Ставьте, что? Спиртное что пили? От вас запах стоит. Айтсак, жол тандабастын айдоочусунун аты Арсен, фамилиясы Абдымомунов, милиция кызматкери болуп иштейт. Албетте экинчиси бул кылыгынан кийин суроо жаратмакчы. Түтүкчө өйлөтүү ыкмасы менен жүргүзүлгөн текшерүүдөн Арсен өткүсү келбесе, башка айдоочулар айтканды кылып таза чыгышты. Бул айдоочуну болсо клиникалык көрсөткүчтөрү менен спирт ичимдигин ичкендигин тастыктап беришти. Отчество айтып койчу дейм мен сени. Иван Бекович, ты что так разговариваешь? Ты же видишь, что это старший. Ты проще разговаривай? Ты, получается, Я водитель. Год рождения айтып койчу. 95. Пап, Махар, алып койчу это там. брат, сагат бирди. Ты мне хорошо. 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 Систи. Анда учпай туруп болду всё. Дай мне ход. Или ты меня закроешь? Дай мне ход. Нормально болчу. Адресин кандай? Иштеген жерин. Я не задерживал. Пройдите, пожалуйста. Жөнтүрчү. Эмне окшойсуң? Как жөнтүрчү? Я. Захер, ну что ты меня звездой делаешь? Албетте бул бала ички иштер органдарында иштегендиктен ордуна өздүк коопсуздук кызматкерлери чакыртылды. Өзү болсо бат эле айдоочу эмесмин деп актана баштады. Фамилию это громко. Вот он уже не снял это, видишь, не успел. Хорошо. Ну а что мне делать? Мне главное. Если я не буду. Алло. Жуап болот, давай, немеге наркологияга эсминди жөнөт, тартуу эсминди жөнөт, эми мындай бүт баардыгын жөнөт. Жөнөткүлөр базар.
ответственный и избранный представитель барын жүріп. Назар жоқ. Я не убил никого. Ну все. Азиатка, там решает. Да, я не слышу. Братишка за рулем. Успокойся просто. Я там всегда решал. Что теперь делать? Братан, это... Там подождите пока. Разведчик. Я дерзкий разведчик. Надямlı sizge görüştüm, düşündürüm. Tavaz cerbesinde. Özüm tasdik bulmağım bundan. Звать его Гимурус. МТС? Мемлекет жөнүндө Эй, братан, такие, братан, таласта ештеңе, братан. Сізге бір аңыз әні үшін жалғыр. Снимать. Если нужно жильно вашему маму. Азаке, снимать технику, то и все. Понимаешь, Менделе глава, андай көп өнер керек жоқ. Тартқыңыз келсе тартыңыз. Ал тұқым бар. Нақты машинаны бірінші алдың ба деймін? Сенің ғой. Сізге бір мыңдай сөз айтқан жерім бар ма? Бул баланын жанына коштоп жардам берем деп келген балдардын айрымдары да өздөрүн өтө чоң сезишет экен. Тартип сакчылардын негизги максаты элге чоң болуу эмес, аларга кызмат кылуу экени акыркы күндөрү унутулуп бараткандай. Арсен болсо биздин чыгармачылык топ менен да сүйлөшүп көрдү. Албетте башкаларга көрсөткөн мүнөзүн бизге көрсөткөн жок. Сылык сүйлөшүп тасманы өчүрүп кой деп суранды. Ал өтүнүчүнө жок деп жооп берсек, анда мен баарынан баш тартам деп чыкты. Когда я этого не делал, вообще все. То есть будете отрицать теперь, да? Ну а что делать? Моя стихия только в этом. Я же видишь, я сам, я просто чуть выпил, правильно пойму? Ты там снимаешь, я, знаешь, когда снимал? Когда родился, когда снимал. Да? Поздравляю. Понимаешь? Все, азиат. Больше нет. Все, базар нет. Нет, какой разговор? Смотри, камера на меня. Да, говорите. Я просто был кто, кем? Пассажирдар барлы билет да. Сөгүнбө татам, сөгүнбө, жигит. Сөгүнбө татам mesela. Мен айтатам, сөгүнбө тур, жигит. Мен айтатам, сөгүнбө. Сөгүнбө татам mesela. Нормально, все. Жигит сөгүнбө. Sizge сұраныңыз. Жол кырсыгына кабылган тартип сакчы мынтип мүнөзүн көрсөтүп жатып, өздүк коопсуздук кызматкеринин келип калганында байкабай калдык. Бирок бул улуу кишинин кызматтык абалы да баланы тынчыта алган жок. Сиздики да. Все, Полковник улицы Межервеков. Все, sizge. Хорошо? Бери все. Все, лапкасы же сторону Так, аты жерин айтпайсың, эмне адамдар арка кыласың. Давай нормально берет.
Я задержим? Подожди, пока не задержим, но не Я отпущу. в туалет. Сиз деген колду тартып коюңуз. Не отпущу. Бул эсилерме киши баргысы келет да барыңыз. Какой? Сиз деген кишине тааныштырып коюш. Мен го дос баласы. Мени таныштырдың, көрсөт. Пока отрезок от Волнова, от Рахманова. Давай, Кася. Давай-ка. Давай-ка. Не кылайлы? Кечирип коюңуз. Мен бүт ордуна кол койгон жерине кол койдум. Туурабы? Жаранга каталып. Туурабы? Менин укугум Senin bunun hiç kimse öyle gelmiyor. Oldu. Kaç parası? мен качкан жерим жок. Amni alırsın dedi. Tuvalet paramızın var mı? Nereye kaçıp gittin? Туалет жок го. Tuvalet duruyor içinde de. Көрсөтпеңизчи. Көрсөтпеңизчи туалет. Сиз туалетте атасыз. Менмиз? Барайын. Ач бериңизчи. Кана. Ах ты мозгач. Хочу. Я в туалет yaptım. Серьезно? Байтишка, ну Что, я, что ли? Там мой сын за рулем, блин. Я его отец. Билем. А что ты на меня терпила здесь? Милиция кызматында иштеген Арсен Абдымомунов жол кырсыгына кабылган соңда күнөөсүн мойнуна албай, өзүнүн атын да башкача атап, өздүгүн тастыктоочу бир да документ көрсөткөн жок. Ал эми наркологиядагы иштер бүткөн соң тартип сакчылардагы өздүк коопсуздук кызматкери да жол кырсыгынын күнөөкөрүн бул жакта калтырып калган 2 айдоочунун арыз түшүнүктөрүн алышты. Тактап айтсак, жанда бир да документ жок болгондуктан анын өздүгүн тактоо үчүн катардагы жарандарды ички иштер башкармалыгына алып барып тапшырып беришет. Бул бала өзү тартип сакчы болгондуктанбы, аны колдоп келген досторунун коштоосунда кетип калды. Машинасы. Бұл жана место удар. Мен мына жерде жазып атам. Светофор работал. Nissan үлгүсүндөгү жол тандабастын айынан жол кырсыгына учураган унаалардын айдоочулары болсо тартип сакчылары менен мынтип чогуу келип, бардык кагаздарын толтуруп берип гана кетишти. Албетте бул окуядан 1-2 күн өткөн соң эле күнөөкөрү бардык чыгымдарды көтөрүп берип, тосмо арыздарын жаздырып алган. Бирок бул окуяны массалык маалымат каражаттары чагылдырбаганда иш кандай аяктайт эле белгисиз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.